алейкум достор. Баарыңыздарга Сауз Дакота штатынан жалынды салам. Мындай айтканда, бүгүн 6 апрель. Уже жаз мезгили. Бирок 5 апрелден 6 апрелге караган түнү абдан бир оор күндөрдөн болду. Азыр Сауз Дакотада чилденин чилдеси болуп атат достор. Азыр мен сиздерге бир сыра тегеректи көрсөтөйүн дагы. Азыр дагы шамал болуп атат, үн жаман угулуп калышы мүмкүн. Трактын ичине отуруп болгон окуяны сиздерге айтып берейин. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жака муз тепсе болот. Мына чуркап келип туруп муз тепсе болот. Чилденин чилдеси. Ёлканын баары уже муз ёлка болуп калыптыр. Караңыздарчы. Молардын баары муз. Азыр моякта да кызык нерсе бар. Моякка кирип кетпейинби? Мына молардын бүт баарын, сыртынын бүт баары муз болуп калыптыр. Абдан катуу суук болду. Азыр деген могу бакты барып көрөбүз. Айлана тегеректин бүт баары муз, кар. Караңыздарчы моякты. Шамал катуу болуп атат. Мына муздан жасалган бак болуп калыптыр. Достор, биринчи жолу Америкада мен тракта иштегениме жакында 8 жыл болот. Биринчи жолу солярка тоңду көчөгүн айдап келатканда. Азыр мен сиздерге тракты көрсөтөйүн. Көрдүңүздөрбү? Бул деген оюнчук азыр. Трейлерди көрсөткөндө көп кишилер таң калышы мүмкүн. Мына трактын аркасы. Караңыздарчы, эмне кандай тоңду. Мына дөңгөлөктүн асты эчтеке көрүнбөйт. Бул жак такыр эле эчтеке көрүнбөй калыптыр. Көчөгүн айдап келатып, кадимкидей солярка тоңуп, карасам, бизде Тракфест деген программа бар, ошол жактан карасам, 2.7 майлда Пайлот деген заправка бар экен, эптеп атып жеттим. Ошо жеткениме аябай сүйүндүм ошондочу. Караңыздарчы, молардын баары. Азыр да күн жылып калган мезгили. Мына караңыздар. Кандай ситуация. Кандай ситуация. Молар карлар, муздар уже дөңгөлөккө жабышып калыптыр. Брейк чембери вообще эле көрүнбөй калыптыр. Кечинде суук болгондуктан ичин дагы эшиктерди да жапкан жокмун, могу эшиктерди эптеп ачкам кечиндечи. Мына көзүңүздөр көргөндөй. Азыр эшиктерин жабыш керек дагы, башка жүккө кетиш керек. Көрдүңүздөрбү, кандай ситуация болуп атат. Сасулька, бүт баары сасулька. Дагы жакшы азыр жумшак болуп калыптыр. Кол менен чапсаң кетет. Мен кечинде токтоп, балкан менен чаап, такыр түшүрө албай койгом. Достор, азыр атайын уктадым, болгону 4 саат уктап калдым. Мен бул жакка көчөгүнү кечки саат 11-де келмекмин. Ушунчалык жол көрүнбөйт, шамал, муз. Мен түнкү саат 3-те келдим. 4 саат кеч келдим бул жакачы.
Бұл жаққа келген жүктің басы $800 болчу Колорадодан. Біз азыр Сауз Дакотадабыз, азыр 35 майл айдайм. Бұл жақтан жүк алып, достор. Мизури деген штатқа кетем, $1800 төлөп берет, бирок канча майл жүрөм, аны карай элекмин. Мына ситуация ушундай болот, достор. Мына моякта муздар уже эмеден түштү. Азыр моякты карасаңыз, мен тебейин. Мына ушундай муздар. Капталдын баары. Ушундай муздар, достор. Өзүнчө эле жаңы жылда 31 декабрь чилде убагында да мындай болгон эмес. Ушундай, достор. Мына мояктын баары, жердин баары муз, булардын баары муз. Бактардын баары кадимкидей сыртын бүт баары кооз болуп, муз болуп калыптыр. Кылчылдайт. Кылчылдайт, достор. Анда кабинага кирели дагы. Мен сиздерге азыр Америкада болуп жаткан ситуация менен кичине тааныштырайын. Он жерге тиейин деп калыптыр. Дагы бир сыйра тартып коеюнчу. Кичине кыймылдасам эле күйүп калып атам. Анткени мен өткөндө Telegram каналга, жок, Instagram каналга чакан видео чыгаргам. Өткөндө мен Чикагога баргам. Чикагога келип, Агаяга келгенде 1-2 күн эс алып жумушка чыгайын деп диспетчериме айтып, ал жүк таап, жумушка чыгайын деген күнү ооруп калып, бир жума төшөктө жаттык. Үй бүлөсү менен ооруп чыктык. Негизинен алганда, достор, мындай видео тартчу эмесмин. Ситуация, ахвал Америка Кошмо Штатында абдан оор болуп атат. Мен Америкага жашаганыма жайдын ортосунда 10 жыл болот. Ошол 10 жылдын ичинде мындай моралдык, финансылык, ден соолук боюнча мындай оор ахвалга келген эмесмин. Анан мен Чикагода жашаган көптөгөн мен тааныган жигиттерге чалсам, көптөрү үй бүлөсү менен ошо ооруп атыптыр. Көп айтат, ошо Чикаго абдан суук, ушундай вирус жүрүп атат дейт. Ошол Чикагога барабыз деп мен дагы үйгө келип, үй бүлөсү менен ооруп, анан биз баягы өзүбүз эле дарыланганга аракет кылдык, бирок ошо мен тааныштарым бүт баары айтат, ковид экен, биз барып көрүндүк деп. Ушундай катуу вирус жүрүп атыптыр. Чикагода жашаган көптөгөн жигиттерге чалып, финансалык жакты дагы сүйлөштүм. Ушундай сүйлөштүк, падушам деп коет го. Аны мен аларга айтып атпаймын, ситуация кандай болуп атат сиздерде? Бизде ушундай эң ылдыйкы төмөнкү акыбалга түшүп кетти. Анын үстүнөн 2 жума иштебей калдык десем, көп балдар айтат, байке, сиз финансалык ушунчалык оор абалга азыр түшүп атсаңыз, биз болсо көптөн бери эле, 4-5 айдан бери эле абдан кыйналып кетебиз дейт. И то бул сөздү айтып аткан трак сферасында иштеген жигиттер, достор. Анан мен ичимен ойлонуп атпаймынбы? Эгерде биз тракта иштеген жигиттер ушундай азыркы оор акыбалга туш келсек, анда жаңы келип аткан, 4-5 баласы менен келип аткан
мекендештерибиз кандай абалда болду экен депчи. Биз көрсө эркелеп жашап турбуз да. Эркелеп жашап турбуз. Азыркыдай оор абалды биринчи жолу көрүп атабыз. Мен буга чейин бир да жолу айткан эмесмин. Баары жакшы, кененчилик деп айтчумун. Өзүбүз ошондой акыбалга келип отурабыз достор. Бирок эми жумуш бар. Жумуш кичине азыраак төлөп атат, бирок иштешибиз керек экен да, иштешибиз керек экен. Биз жалкоолонуп, бир жума, эки жума иштеп коюп, үйгө барып, биз башында бир күн, эки күн гана эс алчубуз. Көп жигиттер билет болуш керек. Тракта иштеген көп жигиттерди билчүмүн, үйүнө келгенден кийин 1-2 күндөн кийин калчылдап калышчу. Мурда эле кой жумушка чыгыш керек депчи. Көптөр айтат да, Америкада иштеш керек деп. Иштебей 1-2 жума жатып алсаң эле артыңан кууп жетип келет. Биякта төлөнүүчү дагы акчалар бар да. Бая сарптай турган квартирага, машинанын иншуранстерине, бензинге, светке, газга дегенде, кийиниш керек, ичиниш керек дегендей. Мен дагы ар дайым айтам, биздин үй бүлөнүн 1 айлык корото турган каражаты где-то 4-4,5 миң доллар. Эми иштейли, Кудай буйрса мына 3-үчүнчү грузду алып атам жумушка чыккандан бери. Азыр анда чаканыраак көчөкү ситуация жөнүндө айтып берейин достор. Кыска жана нуска айтканга аракет кылайын. Көчөгүнү Колорадо штатынан жүк алып алып, Саус Дакота штатын көздөй чыкканда аба ырайы абдан бузулду. Вайоминг штатында, Небраска штатында, Саус Дакота штатында кадимкидей чилде болду. Шамал абдан катуу, жолдун баары тайгак, жолдун четине чыгып кеткен көптөгөн трактарды көрдүм. Ошентип келаткам, мен деген кечки саат 11ге чейин жетем деп келаткам да. Жетем деп келатсам, ушунчалык суук болгонундан Америкада биринчи жолу соляркам тоңо баштады. Кадимкидей билинди. Мотордун үнү өзгөрүп, солярка жетпей кетти кандай болуп. Ана мен жолдо каламбы деп TrackPass деген программаны алып чыгып карай калсам, астында 2.7 майлдан кийин Pilot деген май куючу жер бар экен. Ошол жака жетейин деп тимеле тырышып келдим. Аз калганда бир майл калганда такыр эле болбой калды. Трак тартпай калды. Анан газды тепкилеп атып, эптеп, Кудай сактап, ошол май куючу жерге кирип, ана жана памп деп коет да, солярка куя турган жерге чейин жетпей, бир 30-40 метр трак өчүп калды. Анан эмне кылыш керек деп, анан ичине кирип, атайын солярканы тоңдурбай турган атайын суюктук бар. Азыр мен сиздерге көрсөтөйүн. Мына мондай суюктук. Ушундан экин алдым. Анан бирөөсүн эмелерге, бактарга куйдум. Бактарга куюп, анан атайын канистр сатып алдым. $27 TrackPass'ın ичине кирип, атайын канистр сатып алып, ошо менен 3 жолу солярка куюп, анан алып келип бактарга куйдум. Анткени мындай болуп тур да, 2 бак бар биздечи. Бир бак жарымынан өйдө, жанагы айдоочу жак. А эгер пассажир жак болсо, аяктагы бак пустой болуп калыптыр. Ошол жака 3 канистр куйдум. Ошол баягы өкөнүн ортосундагы трубка тоңгон окшойт. Анан дагы бир кичине солярка алып туруп, моякта деген fuel фильтр деп коет да. Ошого дагы солярка куюп атып, анан качать этип атып, эптеп гана от алдым да. 1 саатта эптеп от алдырдым. Дагы жакшы, аккумулятор тоңуп калган жок. Эптеп отуруп, от алдырып, ордуман жылайын десем, трак жылбай калыптыр. Жол ушунчалык тайгалак. Айла кетти да, айла кетти. Мен деген тракта иштегенде мындай азапты, гордукту, оор акыбалды көрчүмүн, бирок бул абдан өзгөчө болду. Анан жакшы, мендин трагымда лом да бар болчу, жана чоң монтировка бар болчу, күрөк бар болчу. Анан ошол трактын астындагы дөңгөлөктөрдүн астын где-то жарым саат тазаладым. Анан эки жака жылдырып атып, анан трак жылып кетти. Ушунчалык абдан сүйүндүм. Пампка келип, полный бак куюп, анан жолго чыгайын десем, 80-чи жолду жаап салыптыр. Эмне кылам? Мага деген жүк жеткире турган жерге жетиш керек деп, анан бая уюска деп коет. Мыяктачы главный жолду жаап салды, бирок четинде уюска деген кичинекей жол бар экен.
ошо менен акырындап келип 11-де жете турган жерге мен түнкү саат 3-тө келдим. 3-тө келип саат 5-6-ларда келип жүктү түшүрүштү. Болгону ошо 3-4 саат уктап калдым. Азыр уйку да келип турат. Бирок жаңы жүккө кетиш керек. Достор, ошондой. Эмне дейбиз? Алыс жер, ата-энең алыс, туугандарың алыс, жакшы досторуң алыс. Кыргызстанда алыста жүрөбүз. Мигрант болуп жүргөн мекендештердин баардыгына ден соолук, ачык эле айтыш керек, акты ак деш керек, көктү көк деш керек. Ушул акыбал абдан оор акыбал болуп жатат. Биз мурда жакшынакай видеолор чыгарып, жакшы маалыматтарды берип, баары сонун деп атканбыз. Эң негизгиси ошол учурда сонун болчу. Биз жана айткандай, эркелеп жашап турбуз да, эркелеп жашап турбуз. Иштеп коебуз, бир жылда топтолуп калат, 50, 60, 70 миң топтолуп калат. Жылына бир квартира алып коесуң. Дагы бир жыл иштейсиң, экинчи жылы жер алып коесуң, үчүнчү жылы үй салып коесуң. Ошондой акыбал абдан сонун болчу. Азыр план жок, андайчы. Бирдеме алыш керек деген план жок. Азыр Америкадагы көптөгөн үй бүлөлөр оокат өткөрүш керек болуп калды. Оокат өткөрүш керек, бала чакага жеткириш керек, тамак ашка жеткириш керек, квартирага төлөш керек. Тапкан акчалар ошого жетип атат. Ошон үчүн эми адам үмүт менен жашайт, баары жакшы болуп кетет деген үмүттөбүз. Атак иштейли, аракет кылалы, аракет кылсак берекет дейт. Баардык мигрант бир туугандарга, мекендештерге, досторго ийгилик, үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар, оорубаңыздар. Баары жакшы болот. Ушуну менен чакан видеону аяктайын дагы. Жүктү алган жерге баралы, жүк алып алып иштейли. Бизге эң негизгиси азыр ден соолук. Анан айдап жүргөн техникабыз бузулбаса, курсак ток болсо, баары жакшы болот достор. Мейлиңиздер.